Мынакей, бизнес бұл жашоо сыяктуу. Бирде төмөн түшөбүз, бирде жогору чыгабыз. Төмөн түшкөндө колуңарды такыр түшүрбөгүлө. Анткени мына бул жерге жетүүчү күн да келет. Мына ушундай. Кимде кандай суроо бар? Агай, сиз миллионуңуз менен бөлүшпөйсүзбү? Агай, азыркы заманда өзүңдүн бай ата-энең же тааныштарың жок болсо бир нерсеге жетүү кыйын го дейм. Эмнеге антип ойлойсуң? Жашоодо бардыгын кылса болот. Мен бир адамды билем. Анын бала кезинен эле жашоосу жакшы болгон эмес. Байел, мага кымбат телефон сатып берди, карачы. О, берсең көрөйүн. Мага деле атам планшет сатып берет. Мен. Сен не бутуң ушилекпи, сага не кыш келлекпи? Зима не будет. Керимчи биздин кошунабыз да, алчы, кечечи. Атасычы биздин үстүн жаныбызга эме мас болуп кетип жатып калыптыр да. Аларды тийип, баты какып бүтүлай. Эч ким кармаган жок, эртең менен өзү туруп кетип калыптыр. Алкаштар, өлө сасып болду. Айтпады. Men ырдаганда. Элдин бардыгы турган ошол жерде дикесинен тик турган. Айткын, турабы? Канат! Канат! Аяша! Канат, комуз ап кел! Министр болот, министр. Министр болот, балакенда болсо. Мени жака барак, бар. Бияктан түтүп. Мен Аяш, алып коелу. Кана силердин бактыңар үчүн. Токтогун, Буну мен. Амага жокпу? Кара байкаrak. Алып кел. Кайсыраак? Калган арак барбы жана? Арак барбы? Көргөн жокмун мен. Кече майыр. Эмне чай чирген арак барбы? Дүйнө мында калган болчу. Сен эсиңе чыккан. Каяна ошо арак? Көргөн жокмун, көрсөм алып коймок белем. Менден көрөсүңбү? Мен сага айтпадам, кече арак кана деп атам мен сени. Ата, ал аракты мен төгүп салгам. Сен Senin aябай шустрый балаң бар экен. Аракка жибербейсиңби, арак барып келесиңби, жоным? Менин акчам жок да. Балам, барып тур эле айт. Атам сурат. Тез барып кел. Болсо билесиңби, үйгө кирбей калып жүрбөйүн. Бала, Кырачы. Ал үстелестерин карсыңызда толтурам, мен барбайм. Барган дейсиңби? Болом. Сен менин боломсуң, барып кел. Таап келбесең үйгө кирбейсиң, айтып коеюн. Бала, Жүрчү макул балагай.
Байкалар, мо 1000 сомдон ашык үтүк. Onu bir utuk araka anan жегенге бирдеке урайсыздарбы? Пожалуйста. Бұл окуядан кейін участковый социалдык коргоо кызматкерлери үйүнө келип, баланын ата-энеси балага шарт түспөгөндүгү үчүн аны интернатка жиберишти. Карасаң менден yor. Янсаға қақнап сатып алам. Ей, сен ақшаны қайдан алдың? Үштеп таптым. Қаласыңчы, ерте саға ақша тапқанды үйретем. Ме? Ертең бізде мектеп құрамыз да. Canımız geldi deydi bana. Aklı gelmiyor. Жана эме интернатта эскалып. Gel anda. Акбар. Senin Акбаралың үчүн. Hey. Эй, Керим. Hey. Эй, завуч келди. Бас. Бас. Керим. Бас, Керим. Hey, toktoklar. Hey. Ay toktoklar. Ay, Kerim. Сабақтан дайым қашып кетесің. Тәртіпсіздік қыласың. Уырдайсың. Емне? Ал қашып болайын дедім. Я. Ал стелі атаң арақтан боры езіліп өлбеді біле. Апаң болса мас болып алып көшеде тоң өлбеді біле. Сен де ошоны көрейін дедің бе? Қалық Акматович, мен емне қылышты білбей қалдым. Бұлар мені тап-тақырлы ұғышпай қалышты. Сіз не деп ойладыңыз? Бұлар чоң ойшаттағы ата-енелерін оқшалап жашай берішеді. Керім, арақ адамды шылдың қылады. Ішкілік адамды олықтырады. Бұларға берілген адамдардың бары ақылсыз,
Sen elдің құйрығы болғанша башы болышың керек. Төмен болғанша жоғары жақта болышың керек. Мақсатыңның жоқтығы жаман іштерге, башаламан жашауға алып келеді. Деги сен бұл жашауда бір нәрсеге жетіп жашағың келеби деген. Ооба. Эмнени қалайсың? Жөн эле. Жакшы жашагым келет. Жақсы жашағың келеби. Жақсы мақсат. Ме, бұл саға. Бұл сөздер маңа дағы бір уақытта чоң жардам берген. Качан ал балдар үйінен шыққанда, ата-энеси дагы, достору дагы, жумушу да жок болчу. О Құдай, эмнеге мени жараттың? Эмнеге мени жашоом ушундай? Менин эчкимге керегим жок. Чада калса Құдай, сен да мени жек көрөсүң. Мен мындай жашоодон тажадым, чарчадым. Эмне максатта жашап жатканымды да билбейм. Эмне? Бир үзүм нанга акча табыш үчүнбү? О Кудай. Эгер бар болсоң, мага жардам берчи. Эмне кылышым керек?
Биздин жашообузда көптөгөн кыйынчылыктар бар. Кыйынчылыктар жашообузда эч качан токтоп калбайт. Адам баласынын жашоосунда кыйынчылыктар болуп келген, боло да берет. Бирок аны жеңсе болот. Эгерде адам затынын ар бир адам өзүнүн алдына бир максат койгон болсо, ал кыйынчылыктарды сөзсүз түрдө жеңүү жолдорун издейт. Ар бир инсан жеңүүчү болгусу келет. Бирок жеңиш үчүн аракет да кылыш керек. Чынбы? Ишениш керек. Алдыга так максат коюшубуз керек. Ага жетишибиз керек. Ага жетүү жолдорун издешибиз керек. Алсыз адам бул жалкоо адам. Алдына эч качан максат койбогон адамды биз жалкоо десек болот. Жалкоо адамдын кыларга бир эле иши бар. Кандай ойлойсуңар? Алма быш, оозума түш. Ооба, кыргыздарда кеп бар, алма быш, оозума түш. Же болсом кыргыздар мурунтан айтып келген. Жалкоо адам бир эле нерсени билет. Ал уктайт, турат, жейт, кайрадан уктайт, турат, жакырчылыгы бат эле келет дейт ошондо. Ошондуктан Кыргызстанда бизде эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Бизнес жаатында өнүккөнгө, чоңдогон максаттарды койгонго. Акырында айтарым бир нерсе, биз алдыга максаттарды коюшубуз керек. Үйрөнүшүбүз керек. Жетишибиз керек. Жана ошондой эле биз артка кайтпашыбыз керек. Кайраттуу болушубуз керек. Бизнесте дагы бирден бир ушунчалык ийгиликтин бир сыры бул чыдамкайлуу болуу. Бардык нерсеге чыдоо. Адамдар айтып коет, олку солку болгон адам бул шамал сапырган толкундай дейт. Эгерде биздин жашообузда дагы олку солку болсо, биз шамал сапырган толкундай болуп, жээкке келгенде толкун эмне болуп кетет? Жок болуп кетет, кайрадан. Жайылып кетет. Ошондуктан алдыга максат койгула. Жеткиле, окугула. Үйрөнгүлө. Бир эле үйрөнүп эле тим болбостон, дагы жаңы нерселерди үйрөнгүлө. Аракет жасагыла. Дагы бирден бир бул ушунчалык ар бир адам баласына керек болгон нерсе чыдамдуу болгула. Көбүнчө айтып коебуз, чыда, жалтырак болосуң деп, Ошондой эле анан эң акыркы силерге айтып кете турган нерсем күтө билгиле. Ошентип көп эмгектенгенге туура келди. Азыркы учурда анын ийгиликтүү бизнеси бар. Жана азыр ал бир убактагы өзүндөй болгон балдарга жардам берип жатат. Тим эле Золушка деген жомоктогудай го я. Ооба чындыгында. Бирок ал башынан өткөргөн турмушунун бардыгына ыраазы. Болбосо ал бул ийгиликке жетпейт эле да. Агай, сиз кайдан билесиз? Кантип ушундай тагдырына ыраазы болсун? Жашообузда бардыгыбыз эле жарышта тургандайбыз. Бирок ар кимибиз ар кандай турабыз. Мисалы, бирибиздин ата-энебиз бай, бирөөбүздүн катташыбыз көп. Ал эми бирибиздин эч кимибиз, эч нерсебиз жок. Ошондуктан эң башкысы жарыштын башталышы эмес. Сен кандай гана абалда болбогун, маарага жетүү маанилүү. Менин көзүм жетет. Анын колунан келген иш силердин да колуңардан келет.